бираз өзүнүн таасирин берип коюшу мүмкүн. Андыктан азыр Ами Тейлор, Мээрим Жуманазарова бул аренадагы, Марс аренасындагы диктор чакырып жатат. Америка Кошмо Штаттарынын спортчусу 2004-жылы төрөлгөн. Айым жана 20 жаш курагында жалаң алтындар менен келе жатат. Дүйнө чемпионатын 2 жолу алды. 72 кг салмагында күрөшөт жана мындай Олимпиадага 68 кг салмагына келди. Олимпиадалык салмак болбогондуктан албетте өзүнүн чечими ушундай. Анда сырткары Пан Америка чемпионаттарын жеңген жана дүйнө чемпионатын 23 жашка чейинки 2 жолу. Давай! Мерим! Выдающихся спортсменок в истории нашего спорта. Чемпионка мира, чемпионка Азии и достояние кыргызского общества и кыргызского народа. Ну что ж, мы с тобой, Мерим, весь наш народ 3 миллионный, готовы в унисон кричать твое имя. С Богом! Венгриялык калыс азыркы беттеште өзүнүн кызматын аткарат. Жана эки спортчунун беттеше турган убактысы, секундалары жакындап калды. Камералар даяр, көрмандар даяр. Мээрим жана Ами Тейлор килем ортосуна жакындап келишти. Бардыгын четке алып салып, күрөшкө гана көңүл бурушу керек. Ыскырык жаңырды. Мээрим дароо килемдин ортосунда, Ами Тейлор бир аз бою кичирээк дейби? Же ошондой байкалып турабы Айтор? Мээрим азыр эң башкысы тез упайларды алдырып жибербеши керек. Жана физикалык жактан канчалык атаандашы мыкты экенин көрүп турабыз. Бирок коргонууда азырынча жакшы. Демилге кимде, активдүүлүк кимде, аны калыс байкап турган чагы. Эң башкысы албетте атаандашка мен утулбайм деген мүнөздү көрсөтүш керек. Да, ну, кстати говоря, выше, оказывается, Ами Тейлор нашей спортсменки на 2 сантиметра. Хотя визуально кажется, что Мерим все-таки покрупнее будет. Итак, Ами Тейлор, 20 всего лишь лет, 2004 года рождения, двукратный чемпион мира. На категорию выше она борется, в категории до 72 килограммов. Это не олимпийский вес. Итак, активити, друзья, нужно быть поактивнее. Мерим Жуманазаровой. Напомним, это финал Олимпийских игр. Мээрим Жуманазарова, первая в истории Кыргызстана спортсмен, который возьмет 2 медали на Олимпийских играх. Итак, вот здесь нельзя давать возможности для Ами Тейлор. Мы в целом видели ее возможности, она очень прыткая. То, как активность работает, Мээрим не дает. Мээрим пока не дает, но и сама особо не проходит в ноги. Мы знаем, какие у Мээрим классные проходы в одну ногу есть. Набирает центр ковра пока Ами Тейлор. Артка өтүүгө аракет жасап жатканда Ами Тейлор байкасаңыздар башын жерге тартып, ошол замат бир аз эле Мээрим бошой турган болсо, артка өтөм дегендей түр көрсөткөн. Жана андан ары ошондой окуя бербейсиң. жарала баштады. Мээрим бекем тырышып кармап, азыр атаандашты көрбөшү зарыл. Эми оңой эмес позиция, андыктан мындан аркы алды. Начарлап албаш керек, жана колунда кармап оодарылып кетүүгө мүмкүнчүлүк бар эле, бирок тилекке каршы 2 упайды атаандашка берүүдө артка өтүүгө жетишти. Дагы бир упай. Бул 30 секундалык убакыт берилгенден кийин 3-0 эсеби, бирок аягы эмес. Дагы биринчи бөлүктүн 1 мүнөтү бар. Андыктан эч кайда шашпайбыз, бардык алдыда. Эң башкысы психологиялык жактан дал ушул мүнөттөрдү алдырбай турушу керек Мээрим. Анткени анын дагы мүмкүнчүлүгү жаралат. Айтор арткы секундаларга чейин, акыркы көз ирмемдерге чейин Мээрим чабуулду ишке ашырууга жөндөмдүү спортчу. Да, на этом именно турнире, на этой Олимпиаде Мээрим отличается именно своим хладнокровием. Она даже после своих побед особо не улыбалась. Видно, настолько она сконцентрирована все-таки была на каждой схватке, на каждой последующей схватке. Пока что, да, она уступает 3-0, но на этой Олимпиаде были у нее схватки, где она уступала по ходу встречи, даже после первого периода. И самое главное, конечно, во втором периоде все перевернуть в свою сторону. Активно борется сейчас Ами Тейлор.
что также физически очень сильная спортсменка, как будто бы она свежее выглядит. Но есть второй период, завершается первый, 3-0, пока что США впереди, но мы знаем, что наш весь корпус, ну, наши тренеры могут сейчас вернуть Мерим, и Мерим сама может вернуться в эту борьбу, и мы в это верим, и надо. Байғазы Кенжебаев, Сарбек Изабеков сейчас восстанавливает Мерим, 30 секунд есть. Ну давай, Мерим, надо! Ооба, сөзсүз түрдө биринчи бөлүктө Меримдин активдүү иштебегени, ал экинчи бөлүккө тактика камдап жатканы деп түшүнүп ишенип туралы. Чынында биринчи баскычта атаандаштын физикалык артыкчылыгы байкалды. Бирок экинчи мезгил башталар замат эми башты бийик көтөрүп күрөшүүгө убакыт келди. Атаандашты эң башкысы азыр толук өзүн килем үстүндө мыкты сезип алуусуна шарт бербеши керек. Мерим 3 упай бул дагы да болсо өзгөртүп коюуга толук мүмкүн болгон айырмачылык. Жана дароо чыканактан карматууда башты бийигирээк кармап азыр каршылаштын бутка кирүүлөрүнөн да кабайлашы керек. Мерим Жуманазарова дүйнө чемпиону, Токио Олимпиадасынын коло медалынын ээси. Далай мындай кармаштарды көргөн, тажрыйбасы жетиштүү спортчу. Андыктан жаш балбанга алдырбашы керек азыр. Жакшы артка өтүүгө мүмкүнчүлүк жаралып бараткандай болду эле, бирок кайрадан башкы позицияга кайтып келишти. Жана маңдай тескей турушу азыр мына калыс алгачкы озек эскертүүнү Ами Тейлорго берүүдө иштеши керек деп чакырып жатат. Бирок ал үчүн Мерим башты көтөрүш керек. Да, сейчас пока что попыток именно прохода в ноги нет. Я думаю, что после первой бутылки, которая была накрыта со стороны Ами Тейлор, возможно, уже тактика другая. Нужно проходить за спину теперь уже именно с этой позиции. 2 минуты, друзья, 2 минуты. Пока что блокирует. Ну и, в принципе, захват есть у Ами Тейлор. Она в целом такая, у нее прагматичная работа. Особо сама не работает и не дает работать нашей спортсменке. 3-0. Но в вольной борьбе это ничто. Но для этого, конечно, нужно делать попытки. Очень классно блокируют вот эти проходы в ноги Ами Тейлор. Нужно что-то другое сейчас. Попытка, но успела американка уйти. Дал ушундай аракетти жасап, азыр артынан жетип Давай. Аракетин кылса болмок. Не дает. Видит эти проходы, попытки сейчас Ами Тейлор, нашей спортсменки. Мерим, надо. Вот здесь, смотрите, физически очень сильно американка, действительно. Вот здесь одну ногу прихватила. Мерим снова поднимает руку на спину. Последняя минута. Мерим Жуманазарова. Ооба, башты көтөрүп азыр активдүү иштей турганга убакыт келип жетти. Анткени Ами Тейлор деле темирден жасалган эмес. Ал дагы чарчайт. Андыктан ага дагы бир аз басымды көрсөтсө жакшы болмок. Башты чыгарыш керек. Жакшы Азамат. Мына ушундай жана бутка кирүүгө акыркы мүмкүнчүлүктү жасашы керек. Акыркы шанстар эми жакындап келе жатат. 30 секундда убакыт бар. Физикалык жактан өтө күчтүү мушкер экени албетте балбан экени көрүнүп турат. Жана Опа! Сетилекке каршы өзү азыр позициясын жеңдирип жаткандай. 20 секундадай убакыт бар. Мерим ишенебиз аягына чейин. Давай! Чарчап калгандай жана. Бир! Опа, о! 5, 4, 3, 2, 1 жана. Убакыт соңуна келип жетти. Күмүш! Болсун! Ну что ж, Мерим, не расстраиваемся. Мерим Жуманазарова, первый в истории Кыргызстана спортсмен, которая сумела на Олимпийских играх добыть 2 медали. Бронза Токио, серебро Парижа.